kүйөөсүнөн корус мамиле көргөн, ата-энесинин сөзүн угуп, аялына зулумдук кылган эркектер тууралуу бир канча суроо бар. Жалпы жооп берип коесузбу деген редакциядан ушундай бир мындай жалпылама суроо бар экен. Бул боюнча айттык окшойт, урматтуу бир туугандар. Аял кишини никелеп алуу ошону мындай бир кулдай кылып жумшай берүү деген сөз эмес. Аял кишини никелеп алуу ошол аял менен кечиресиз одоно болсо, чөбө каршыны сүйлөп айете бербегиле, ошол жыныстык мамилеге жана тукум улоого берилген укук деген гана маани. Бирок ошону алганда ушул деген сага кул болуп калды, болду, кааласаң урасың, кааласаң көчөгүнө биртеп кетирип жибересиң, палантып күн деген сөз эмес. Ал сен менен тең укуктуу, сен сыяктуу адам, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн аны урган, анын көңүлүн ооруткан, булардын баары жакшы эмес. Инсанбыз бардыгыбыз ката кетиребиз, бирок ошол нерсени өз убагында түшүнүп калыш керек. Анан кээ бир адамдар ушундай, ошон үчүн мен айтат элем, жанагыдай урган башка учурда дароо милицияга кайрылыш керек, анткени өлүп калбаш керек. Сиздин ден соолугуңуз сизге керек, балдарыңызга керек. Кече бир карындашыбыз келет, күйөөсү урат экен, айтпайт, эмне десем, уят кылбайын деп. Ал уруп атканы макулбу? Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, эгер ошондой боло турган болсо, анда дароо милицияга арыз жазыш керек, ошол менен ордуна келип калат. Билесизби, китептерде айтылат, Кудайдан коркпогон Кудайдын кулдарынан коркот деп. Рас Кудайдан коркпай да коркпогон ошол, уруп аткан Кудайдан коркпогон ошол, анда Кудайдын кулдарынын колуна салып бериш керек, молдо болуп калат тез эле.